Ошол авторитардык аң сезимден кантип кутулууга болот? Ошол эле эски адамдар, ошол эле эски ойлор. Падышага сын айтсаң, ал деген күндү таш менен урганга барабар деп мага Манас орденин бербей эле койгулачы деген бир инсан чыккан жок. Авторитардык аң сезимдин ичинде жашап аткан интеллигенттерибиз деле демек. Лидер анан кумир издей берет экен. Ушунун мындай өнүктүрүүнүн өзүнүн жолдорун таба албайт экен булар. Кандай болуп калды биздики өзүчө эле винегрет болуп калды да. Дүйнөдө баягы ресурстарды кармаган мамлекеттерчи эч убакта өздөрүнүн таасири азайып калышын каалабайт алар. Бүт дүйнө Кудайдан кооптонот го. Бекеринен кооптонбогонуна мен ишендим. Негизи эле жабык Жабык булар. Жабык. Саясатын жүргүзөт унчукпай Израилдин территориясы биздин Таластан да кичинекей, ишенесизби ушуга? Же Кытайга болуп, же орустарга болуп кетпешибиз керек. Азыр айтсалуу Орусиянын Кыргызстанга болгон колониал саясат уланууда деп. Саясатташтырып, аны ушунча 30 жылдан бери чубал жытып ичегисиң турабы? Ошол эгерде балаң кайсы тилде сүйлөсө, тилдин ээсине кызмат кылат деген сөз бар го. Менин тилим мыкты деген могу жерде ишеним жок. Ар бир кыргыз сиздей сүйлөп турса, 3 муун мигрант. Тиги келип коюн таштап кетиптир. Ошол жерде бүгүн чогулабыз. Эл көзүн ачыш керек. Эл өзгөрүш керек. Саламатсызбы? Венера айым, сизге чоң рахмат. Биздин подкастка келгениңизге. Сизди чындыгында абдан күттүм. Сиздин ойлоруңуз, позицияңыз өтө маанилүү. Биздин коомго керек деген ойдомун. Анан бүгүн дагы ошолор менен биздин көрүүчүлөргө кандай десем айтып, бөлүшүп кетсеңиздер. Абдан ыраазы боломун. Саламатсыңарбы Айбек? Мен да аябай кубанычтамын. Сиздердин подкастка келген мен үчүн мындай чоң урмат, сый деп эсептейм. Анткени акыркы учурларда аябай жакшы ойлорду алып чыгып атасыңар. Чоң рахмат. Мен биринчи суроом, азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз, кайсыл тармакта иштеп жатасыз? Ошону айта кетсеңиз. Азыр буюрса мен бир 2 китеп жазсам деп турам. Анткени акыркы 2 жылда Кытайда, Пекин шаарында Кытайдын алдыңкы 20 университетинин бирине кирген, Пекин чет тилдер университетинде профессор болуп да иштедим. Анан Кытайдын эң алдыңкы университеттеринде да иш тажрыйба менен болдум да. Чынхуан университетинде, анан Пекин университетинде. Анан ошол тажрыйбаларымды мен сөзсүз бөлүшүм керек деп эсептейм, анткени биздин коомго бул пайдасын берет деп ишенем да. Экинчиси болсо, бизде аябагандай 30 жылдан бери деги эле ушул өзүнчө мамлекет болуп түптөлгөндөн бери бизде бир чоң бир көйгөйлүү бир коомдук аң сезимде маселе бар да, авторитардык аң сезим деген. Ошол авторитардык аң сезимден кантип кутулууга болот? Вот кыргыздар өз алдынча, өзүнө ишенген, өзүнүн да иденттүүлүгүн сезген эл боло алат деген маселе аябай биздин мамлекеттүүлүк үчүн, эркин, күчтүү мамлекет үчүн бул аябай маанилүү деп эсептедим да менчи. Анан ошол маселени аябай майда чүйдөсүнө чейин анализдеп, мен бир жакшы китеп жазышым керек деп өзүмө максат койдум да. Азыр ошол 2 максаттын үстүндө иштеп атам. Мындан сырткары мен Улуттук университетте студенттериме лекция окуйм. Абдан жакшы, абдан жакшы. Демек ошол мындайча айтканда илимий чөйрөдө, илимий иштер менен алектенип жатыптырсыз. Сиз Facebook'та жаздыңыз. Мен туура кабыл алдым ал сыныңызды. Өтө туура деген ойдомун. Азыркы учурда бизде негизи эле подкаст болсун, же болбосо башка бир теле берүүлөр болсун, көбүнчө жаңы адамдарды чакырбай, ошол эле эски адамдар, ошол эле эски ойлор, бир жаңылануу байкалбай жатат да. Анан Контент жаңырбай атат, жалпы туура чындыгында ошондой. Анан мен аны окуп, кой Венера эжени чакырып, негизи эле мамлекеттүүлүк жөнүндө, сиз айтып кеткендей, башкаруу системасы жөнүндө, негизи эле колониалдык суроолор боюнча талкуу кылгым келди сиз менен. Анан азыр 2 китеп дагы жазып жаткан турбайсызбы? Абдан жакшы, бул ушул 2 китептин темалары дагы бүгүнкү биздин подкастыбызда дагы сөзсүз козголуп кетет деген ойдомун да. Венера айым, айтсаңыз, жанакы китебиңизге мындайча айтканда жооп иретинде
китептин жазуу өзү маселеси өтө туура экен. Авторитардык башкаруудан эмнеге биз айрыла албай Аң жатабыз? сезимден. Аң сезимден. Аң сезимден. Башкаруу эмес, аң сезим, Аң сезимден. Демек бул экөө эки башка. Аң Жок, сезим экөө менен бирок бири менен байланышат. Авторитардык аң сезимден ошол коомдогу көрүнүштөр келип чыгат да. Ошол авторитардагы аң сезимдеги адам башкарууга келсе, ал ошондой жолду тандап алат да. Экөө түздөн түз бири менен байланыштуу. Абдан жакшы. Демек, биринчи бул авторитардык аң сезим, андан кийин андан авторитардык башкаруу келип чыгып жатат да. Ошол биздин авторитардык аң сезим, айта кетсеңиз, качан, кантип калыптанып калган биздин элибизде? Негизи улуттун баягы менталитети, жашоо уклады бул тарыхый коомдук окуялар менен бир топ убакытта калыптанат дагы, аны улут өзү аңдабай калышы да мүмкүн да. Кандай жолдо баратат, кандай акыбалда экендигичи. Аны албетте ойлонуп, ой жүгүртүп, көп булактар менен таанышып, келечек жөнүндө акыл калчаган, мындай илим билимге жакын адамдар же ошол коомдун алдында жүргөн адамдар муну айтып деп түшүндүрүп турушу керек деп эсептейм да. Анткени ар бир коомду карасаңыз, өнүккөн коомдор ошол мындай бул асыл адамдар да, ошолорго таянат да. Бул деген эч убакта адамдарды бири бири менен коомду бөлүү эмес. Мисалы үчүн билимдүү, анан намыстуу, абийирдүү, ушул үч нерсени айкалыштырып алып жүргөн адамдар бул ар бир коомду жетелеп чыгып кетет да. Мисалы үчүн Япониянын тарыхында деле ошондой болгон да. Япония деле согуштан кийинки өтө оор акыбалдан кийин Японияны бирөөчө эле мыкты билимдүү жаштар алдыга сүйрөп кетти да. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү биздин коомдо Ли Куан Юнун реформасы жөнүндө, ошол жөнүндө маалыматтар айтылат да. Ошол эле Ли Куан Ю ошол сазда жаткан, тиги өнүкпөй, кичинекей ресурстары жок, артта калган мамлекетин 15 жылда алдыңкы өнүккөн мамлекетке теңөөдө ал деген меритократиялык саясатты жүргүзгөн. Бүгүнкү күнгө чейин тиги Сингапурда билим берүүгө жана күчтүү билим берүүгө жана ошол күчтүү билим берүүнүн натыйжасына чыккан өздөрүнүн мыкты адистерине, мыкты инсандарына таянат да. Вот көрдүңүздөрбү? Ал эми авторитардык аң сезимге келсек, биз деген бир кылым дээрлик орустар менен чогуу жашадык да. Бул аябаганда күчтүү таасир этти да бизгечи. Чынын айтканда, орустардын биздин коомго көрсөткөн баягы кысымы, кыргындар, бул этап кылып дагы мен бөлүп жүрөм. Бул деген баягы 1917-жылы Октябрь революциясына чейин эле башталган процесстер. Мисалы үчүн кадимки эле Копкон хандыгы учурундагы Курманжандаткан балдардын тегерегиндеги окуялар, туурабы? Ошол эле Кыргызстан түндүгүндөгү Байтек, Шабдан Баатыр, Тайлак Баатырдын тегерегиндеги окуялар буга айкын далил да. Биз ойлойбуз, бизде баягы улуттун мындай руханий геноцид бул тиги 1917 жылдан кийин башталган деп ойлойбуз да. Чындыгында ага чейин эле башталган болчу да. Вот көрдүңүздөрбү? 1917-жылы революциядан кийин бизде кадимкидей эле жарандык согуш болду да. Мында баягы көкүрөгүндө деми бар, биздин жашоо образыбыз, баягы мурдатан калыптанган жашообуз бузулбасын деген мындай эр жүрөк адамдардын көбү бардыгы эле баягы бир эме менен тегизделип, бир кайчы менен тегизделген чөптөй болуп, басмачылар катары көбү кыргынга учурады да. Бул экинчиси. Андан кийин бизде баягы окко ташка тың, мындай жакшы жашайын, жакшы күн көрөйүн деген колунда бар адамдардын бардыгы кулакка тартылып кетти да. Тиги алардын арты Украинага айдалды, Сибирге айдалды, калганы ушул эле биздин түрмөлөрдө атылып жок болду, туурабы? Камалып жок болушту, канчасы камакта жатып кайра келип ден соолуктарынан ажырап келгендер бар. Мисалы мен өзүм таятам деле кулакка тартылган, азыр ойлосом аябай жапжаш эле ошонун кесепетинен каза болуп калган экен да. Бул андан кийин 30-жылдардан тартып эң пиги 38-жылга чейинки репрессиячы. Бул рухий, интеллектуалдык кризис. Башкача айтканда геноцид бул кыргын болгон да кадимкидей элечи. Ар бир 3-чү мыкты кыргыздын бардыгы атылган, сабалган же мындай камалган да. Бул андан кийинки мыкты биздин баш көтөргөн кыргыздардын баары дүйнөлүк экинчи согушта, туурабы? Ошонун эпкининде жок болду. Андан кийинки репрессиячы, согуштан кийин да репрессия болду да бизде. Мисалы үчүн биздин кыргыздын эң мыкты интеллигенттери ошол эле Марбажиттин атасы, ошол эле Зияш Бектеновдор, ошол эле биринчи кыргыз илимдин кандидаты
аябай интеллигент, аябай ар тараптуу билимдүү тиги Саманчинчи. Булар деген согуштан кийинки мезгилде да. Азыр мисалы үчүн ошол Саманчинде Молдо кылыч, Жазгыч акын деген китеби биздин раритетте сакталып турат. Азыркы күнгө чейин эң мыкты жазылган эмгек деп мен ошондой баа бермекмин да. Бул андан кийинчи 50-60 жылдарда эле биз мындай жайбаракат жашап эле кугун сүргүнгө алынып калынган жокпуз да. Биздин коомду мындай экиге бөлүп, ар бир мекемелерди экиге бөлүп, анан кадимкидей ойлонуп табылган куугунтуктоо иштерин жүргүзүшкөн да кадимкидейчи. Мисалы үчүн ошол Илимдер академиясында жеги жогорку окуу жайында, же бир завод, же бир фабрикада кандайдыр бир адамдарга мындай ойлонуп табылган иштерди токуп, аларды куугунтукка алышкан да. Мисалы үчүн андай куугунтуктардын эң көрүнүктүүлөрүнүн бири тиги биздин Юнус Али, Болот Юнус Али. Бул аябай кандай мыкты, жөн эле мыкты окумуштуу эмес, булар мыкты инсан болушкан да. Разаковдун тагдыры деле ошондой да. Атайын топторду пайда кылышкан, группировкаларды пайда кылышкан да. Вот ошонун кесепетинен анан кийин албетте бул жерде баягы өз алдынча ойлонгон, эркин ой жүгүрткөн, бир коомду өзгөртсөм деген адамдар болот да. Андай адамдардын саны эч убакта көп болбойт. Ал аз гана болот андай адамдардын санычы. А көпчүлүк адамдар мындай күнүмдүк күн көрүү менен эле жашайт. Бул эми мен ойлоп чыккан теория эмес, бул деген жалпы адамзатка ушундай мүнөздүү да. Бул баардык эле коомго. Тиги немецтердин коомунда деле, еврейлердин коомунда деле ошондой да. А биздин ошондой баш көтөргөн мыкты жигиттердин баардыгын тиги кырып жоюп олтуруп, анан албетте баш көтөргүс болот да. Адамдын ички эркиндиги жок болот да. Ал сыртынан мындай көңүл ачып, же өзүм каалаган иш менен алектенип атам, мына үйүм бар, тамак ашым бар, мен эркин эле жашап атам деп ойлойт да. А бирок анын ички эркиндик жок мындай адамдарда. А ички эркиндик жок болгон адамдардачы эч убакта чыгармачыл ойлонбойт андай адамдар. Ойлоно албайт эч убакта. Ошон үчүн жана биз эмне үчүн сөз эркиндиги маанилүү деп атабыз? Эмне үчүн эркиндик маанилүү? Ал жөн эле биз Конституцияда жазылган да, дүйнөдөгү баардык элдин конституциясында эркиндик, ооба. сөз эркиндиги, дин эркиндиги, баардык эркиндиктер жазылган да. Ошол аябай баалуу. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул адамдын коомун коом кылып алдыга өнүктүрүп, жакшы жашайлы деп ар бирибиз аракет кылабыз го. Ооба. Вот ошого жетелеп турган бул эркин ой жүгүртүү. Анткени эркин ой жүгүрткөн адам, мына жогоруда айттым, чыгармачыл ой жүгүртөт. А чыгармачыл ой жүгүрткөн адам, ал дайыма баардык нерселерден жол табат ал. Жол таап кетет. Ал өзүнүн турмушунда оңойт, ал артынан адамдарды ээрчитет. Ал коомду ээрчитет, ал мамлекетти алдыга сүрөп кетет ошондой адамдар. Анткени мындай мамлекетти алдыга сүрөп кеткен, же бир коомду алдыга сүрөп кеткен адамдар ал бирден экиден гана болот алар. Мисалы үчүн Наполеон жалгыз да, туурабы? Ооба. Наполеон жалгыз эле, бирок бүтүндөй дүйнөнүн тарыхына өзү жеке эле өзгөрүү киргизди дагы, Европанын тарыхында жаңы бурулушту баштап койду да. Ооба. Европанын тарыхын аңтыр-тиңтир кылып койду да. Ооба. Вот көрдүңбү, бир эле адам жасайт да. Бир эле адам жаратат же бир эле адам кыйратат. Ошон үчүн бизде аябагандай ушунчалык биз өткөн мезгилден өтүп кете турган учурубуз аябай көпкө созулуп кетти да. Түшүнүктүү. Биз эмне үчүн ушунчага көпкө созулуп кетти? Бул ар бирибизди ойлонуш керек да. Биз кандай жашайбыз, кандай эл болобуз, кандай бакубат эл болобузду биз ар бирибизди ойлондуруш керек да. Ошол баардык кыргыздардын ичинде мени да бул нерсе аябай ойлондурат. Анан жанагы тамчы ташты көзөйт деп ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек деп эсептейм да мен. Демек бул авторитардык аң сезимди өзгөртүүдө адамдын ролу өтө чоң, бийликтин болсо ролу кандай бул нерседечи? Ошол авторитардык аң сезимди өзгөртүүгө бийлик өзү негизи кызыктар болушу керекпи? Кандай ойдосуз? Абек мындай да, бизде кыргызда жакшы сөз бар да, сенин тиги казандагы чөмүчкө чыгат дегенчи. Бул бийликке келген адам, ал башка жактан келбейт да. Туурабы? Аны биз өзүбүз алып барабыз да. Ошону ар бир кыргыз түшүнүшү керек да. Сен өзүң ушул жөндөмдүү экен, ушул идиректүү экен, ушул бизди башкара алат, ушул бизди жакшы жакка алып бара алат деп сен ишенип, анын колуна мандат берип атасың да. Ошон үчүн, мисалы үчүн шайлоого баруу өтө ушунчалык маанилүү бир жарандык, инсандык, адамдык парыз булчу. Биз ушуну ар бир кыргыз түшүнүш керек да. А биз болсо ушуну түшүнө алган жокпуз да. Кааласа убактысы болсо барып коет,
же болбосо барбай коет, же болбосо акча алат, акча бергенге алып барып шайлап коет, туурабы? Бул эң жеткен жоопкерсиздик ушул да. Ал шайлоого барып сенин добушуңду берүү бул адамдык парз. Ал мамлекеттик же жарандык эле эмес, адамдык парз. Ошол биз алып барган адамдар ошол жерге барат да, туурабы? Эгерде биздин коомубузда ошондой эркин ой жүгүртүп алган, же мындай кысымга басым жасаган, кара күчкө басым жасаган адамдарды эмес, биз деген билимдүү, күчтүү, аналитикага бай, эркин адамдарды алып барсак, ал албетте ошол баалуулуктарды алып чыгат да кайра элечи. Анан мындайда бийликтин өзүнүн табияты бар. Бийлик деген башкаруу, туурабы? Өзүнүн табияты бар. Мамлекеттин ички жана тышкы тиги коопсуздугун, тартибин сактап туруш керек. Кабыл алынган эреже, бул мыйзамдар, ошолорду сактап турууга өзүнүн бир функционалдык милдети бар да мамлекеттин. Бирок ар бир жаран ойлонушу керек да. Бул ар бир жаран ошол жерде менин да салымым бар. Эгерде туура эмес болуп калса, менин да күнөөм бар деп ойлонуш керек. Биз ошого жетишибиз керек да. Бүгүнкү күндө биз демократия эмне экендигин билбей эле, демократиянын ушунчалык бул деген башаламандык турбайбы? Каалаган адам оозуна келгенде сүйлөй берет экен, каалаган адам көчөгө чыга берет экен дегендей бир жаман позициядан кабыл алып алдык да. Анархиялык тиги позицияда ошондой экен деп ойлоп алдык да. А чындыгында бул демократия деген ошол ар бир адамдын укугу. Ар бир адамдын укугу деген эмне? Бул ар бир адам баалуу деген нерсе. Ар бир адамдын могу чачы, колу, көзү, буту, анын каалоосу, анын тилеги, ниети, анын жашоосу, өмүрү баалуу да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Ар бир адам баалуу. Эгерде биз ар бир адамдын өмүрү баалуу экендигин биле турган болсок, анда адам укугунун ушунчалык маанилүү экендигин түшүнмөкпүз да. А биз болсо бүгүн эмне кылып атабыз? Ян Густун тарыхын билесиздерби? Ян Гус деген кадимкидей эле карапайым адамдардын кызыкчылыгын көздөп чыккан тиги белгилүү ишмер да. Анан ошол Ян Густу орто кылымда тиги сен тиги бизге жолтоо болуп атасың башкарууга, сенин идеяларың бизге туура келбейт, бул деген бузуп чыгаруучулук тиги позиция экен деп, аны алып барып кадимки эле отунду жыйып, тирүүлөй эле ортосуна байлап, анан өрттөшөт эмеспи? Өрттөшсө, Ян Гус тирүүлөй өрттөн атат да. А карапайым жанагы карапайым турмушта жашаган аялчы, ал турмушка жетинбей да ошонун кызыкчылыгын көздөп атат. Ал болсо келип Ян Густу дагы өрттөнүбөсүн деп отунду таштап атат да. Тиги откочу. Отунду дагы калапчы, дагы өрттөнүбөсүн депчи. Биз азыр ушундай акыбалда болуп атабыз да. Бул акыбалдан ошондо кантип чыгабыз, Денир айым айтсаңыз, ошо кантип чыгабыз? Мындай сизде жалпы эме барбы? Кадам менен мисалы мүмкүн айта аласызбы? Ушул нерселерди кылыш керекпиз, ушундай багытта барыш керекпиз депчи? Албетте биз акырындык менен аракеттерибизди жасай беришибиз керек да. Бул биздин милдетибиз болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн биз акырындап шайлоо эмне үчүн маанилүү ар бир адамдын жашоосунда, мамлекет үчүн, эмне үчүн маанилүү? Анан мамлекет деген бул абстрактуу, бир алыстагы түшүнүктөй кылып кабыл алынып калганда, мына ушул түшүнүк дагы СССРден калган түшүнүк да. Анткени деген мамлекеттик аппарат бул кол тийгиз, кол жеткис, өзүнчө бир бөлүнүп калган элитардык бир катмар болчу. Ушундайбы? Алар аябай коркунучтуу болчу, сүрдүү болчу. Анан аларды эч ким алмаштыра да алчу эмес да. Ошондуктан баардыгы аягы 80ге чыкты окшойт, башы 90, 100гө чыгып анан каарып, анан каза болгондо кетишти. А калгандары СССР кулап калып кетти окшойт, Ошол аппарат эсиңдеби? Ошол генералдык секретариат, ошол кармалып турчу эмес беле, да? Бир ошондой сыяктуу абстрактуу түшүнүк катары кабыл алуу биздин коомдо дагы бар да. Мамлекеттин башына келген адамдар булар башкача, жанагы эгерде сен падышага сын айтсаң, ал деген күндү таш менен урганга барабар деп ал тургай ушул риторика биздин жогорку кеңештен айтылбадыбы? Ошондой түшүнүктөгү адамдар бар да, ошондой түшүнүктүү. Жок, ал эч кандай бир абстрактуу же бир сыйкырдуу нерсе эмес. Ал деген мына сиз менен биз эле ишенип, мандат берип, шайлап, добуш берип алып барган адам. Биз андан талап кылышыбыз керек. Биз анын кемчиликтерин айтканга акыбыз бар. Анткени бул дүйнөдө идеалдуу эч ким жок. Бардык адамдын да кемчилиги болот. Ал кемчиликтерди айтып туруу ошол коомдун, коомдун милдети деген нерселерди
ушул нерселерди биз айтып турушубуз керек да. Абдан зор. Ушул нерселерди жеткиришибиз керек да. Демек агартуу иштери өтө маанилүү, Абдан маанилүү. Ушул агартуу иштеринде интеллигенттердин ролу кандай? Бизде негизи эле интеллигенттер барбы Кыргызстанда азыркы учурда? Айбек биздикичи өтө тиги эме да намыска тие турган нерсе да ошолчу. Мен өзүм да ошол чөйрөдөмүн да. Дайыма эле аябай көйгөйлүү маселелер болгондо, мамлекеттик, коомдук чоң бир мындай резонанс турган маселелер болгондо эле кана интеллигенттер булар бирдеке дейби деген сөз айтылат да. Ошондо мен айтам, мени кошпогула ал жака депчи. Анткени ошол анализдеп анан чын дилден айтуу дагы бул бир мындай чоң нерсе да. А бизде көбүнчөчү бизде интеллигенттердин көбү айткысы келбейт го дейм. Анткени себеби баардыгы эле баягы Салижан Жигитов ага айтмакчы, мамлекеттен акырынан тамак акырынан тамак ичип калгандар да. Тамак жеп калгандар. Анан баары эле сыйлык алгысы келет. Баардыгы эле эл баатыры болгусу келет да. Анан эл баатыры болуш үчүн сен ага чейин да унчукпай турушуң керек. Анан аны алгандан кийин унчукпай турушуң керек да. Тура ушундай маселе болуп атат да. Бирокчу ушунчалык аябай туура эмес көрүнүш да. Булчу аябай жакшы эмес да. Мен бизде эмне үчүн ушунчалык бир мындай жок, мен деген абийирим жооп бербейт. Анткени 30 жылда ушул кыргыз ушунчалык кыйналды. Канча кыргыз мигрант болуп тентиди, канча кыргыз азап чекти, канча кыргыздын өмүрү татыксыз өтүп атат. Ошондо менин да күнөөм бар. Жок, мен деген эл баатыры болгон уят. Мага Манас орденин бербейле койгулачы деген бир инсан чыккан жок чындыгында. А сиз билесизби, тиги Сартр кадимки эле француз, ал деген Нобель сыйлыгынан баш тарткан. Койгон. Жок деген, эгер мага Нобель сыйлыгын берсеңер, мен анда дагы бирөөңөр мени бир кайрымакка илип аласыңар. Мен эч бир институттарга баш ийгим келбейт. Мен оюмду эркин айтам. Менин абийирим жана эркиндигим биринчи орунда деп айткан. Да. Бизде дагы ошондой интеллигенттер, негизи эле биздин интеллигент чөйрө, катмар так ошондой аң сезимге ээ болсо аябай сонун болмок да, негизиненчи. Бирок сиз айткандай, авторитардык аң сезимдин ичинде жашап аткан интеллигенттерибиз деле демек ошол авторитардык аң сезимдин деле бир бөлүгү болуп калат да, Айбек, анан мындай болот экен, эң туура айттың да. Мен аябай анализдедим да, көп жылдан бери бул эми эле келе калган жокмун бул ойлоргочу. Авторитардык коомдо төрөлүп, калыптанып, балдар бакчасына бардыбы, барбадыбы билбейм. Балдар бакчасына барганда да аң сезим кичине башкачараак болуп, сынчыл ойлом кичине эметет да. Мектептен баштап, анан жогорку окуу жайында дагы, кийин иштегенде дагы ошол калыптанып калган могу түпкү аң сезиминде, аң сезим анан түпкү аң сезимде ошентип калыпталган адамдарчы, булар дайыма эле өзүнө бир лидер, анан кумир издей берет экен. Булар өздөрү байкабайт да, бирок ошону издей берет экен буларчы. Бирөөгө баш ийгиси келе берет экен. Бирөөгө баш, анан бул деген өз алдынча жок деген сөз да. Өз алдынчалык жок деген сөз да. А өз алдынча боло албаган адам кандай ал лидер болот ал? Кандай элди баштайт андай адам? Баштай албайт да. Бул бир да ушундай сапаттары бар экен. А экинчиси, булар мыкты аткаруучу болот экен. Мыкты мындай идеяны алып жүрө албайт экен буларчы. Айткандай жакшы аткарышат экен. Мен ал тургай көп эле жогорку, ортоңку рангдагы жетекчилерди көрдүм да. Баягы буларга жана тапшырма берсең, көрсөтмө берсең аябай жакшы аткарат экен. А бирок ошол университеттеби же мисалы бир азыр мекемелер ачылып атат го жана кыргыз индустрия жана башка дегендердичи. А өзү өз алдынча ой жүгүртүп, ушунун мындай өнүктүрүүнүн өзүнүн жолдорун таба албайт экен булар. Көрдүңөр, бул эки чоң нерсе да. Бири-бирине мындай карама каршы келген. Биздин мына экономикалык жактан да өнүкпөй атканыбыз, анан саясий жактан да аябай монтип башаламан болуп, бир жолду баштап барып эле кайра аны аягына чыкпай эле кайра баштан түшүп атпайбызбы? Мисалы жана бүгүнкү күндө партиялык система деле ошондой болду, туурабы? Биз көп эле нерсени саясий институттарда барып эле анан кайра артыбызга келип атабыз. А экономика деле ошондой болду да. Эми карачы, биздики же социалисттик баалуулуктар эмес, же капиталисттик баалуулуктар эмес. Кандай болуп калды? Биздики өзүнчө эле винегрет болуп калды да. Аралаш. Бирок болбойт, мындай жол болбойт. Биз өзүбүздү так аныкташыбыз керек да. Кайсыл жол менен кетебиз? Кайсы баалуулуктарды
саясатта анан экономикада экөө бири бирин эле аныктап турат. ооба Биз ойлой беребиз да саясат башка, экономика экөө бири бирин эле аныктап турат да. Биз так аныкташыбыз керек да, биз кайсы балыктарды карманабыз. ооба Азыр аныктабасак болбойт. болбойт. Айтсаңыз, ушул авторитардык аң сезиминде жана кулчулук ой сезиминде негизи эле Орусиянын кандай таасири бар бул нерселерге? Орусиянын аябагандай чоң таасири бар. Анан Орусия өзүнүн мындай тарыхый тагдыры ушундай мамлекет да, орустарчы. Булар мен көп эле ой жүгүрттүм. Булар али бери мындан чыга албайт. Булардын тарыхый, мындай географиялык бир ушундай бир тагдыры болот го. Ар бир мамлекеттин, ар бир адамдын тагдыры болгон сыяктуу, ар бир мамлекеттин да тагдыры болот да. Бул орустардын тагдыры ошондой да. Булар бекеринен, булардын символу бекеринен аюу эмес да. Аябай булар оор салмактагы, анан өзгөрүүлөргө дагы оор барат буларчы. Жеңил өзгөрбөй турган мамлекеттер. Анан биздин баягы кошунаны, бир тууганды тандабайт дегендей, бизге дагы кошуна, бизде чоң ошондой империялык масштабтагы кошуналарыбыз бар. Ошол кошуналарыбыздын таасири биз үчүн аябай маанилүү, мындай өкүнүчтүү жактары көп, чын айткандачы. Таасири күчтүү. Мурда да таасири күчтүү болгон, азыр да күчтүү, келечекте да күчтүү болот. Анткени дүйнөдө баягы ресурстарды кармаган мамлекеттерчи эч убакта өздөрүнүн таасири азайып калышын каалабайт алар. Азыр бүгүнкү күндө дагы аябай мына жакында эле Мюнхен конференциясы болду. Аябай кандай бул жерде таасир талаш, күчтүү таасир талаш. Сөзсүз түрдө өздөрүнүн, анткени бул дүйнөлүк оюн да. Ооба. Бзежинский айтканда, это чоң оюн бул, туурабы? А бул оюнда кимдин таасири күчтүү болсо, ошонун сөзү, ошо менен эсептешет да. А булар ошон үчүн өздөрү менен эсептешиш үчүн булар дайыма таасирлерин кеңейтет да. Анан калса биздин борбордук Азия, биз ошондой, биз Азиянын борборундабыз да. Бизге дайыма чоң кагылыштардын борбору болгонбуз биз. 20-кылымдын башында дагы аябай күчтүү ушундай кагылыштардын борбору болгонбуз. Азыр дагы ошондой да. Азыр деле ошондой. Кыргызстан үчүн чоң чакырык Орусиябы же Кытайбы? Кандай ойдосуз? Биз үчүн чоң чакырык Кытай. Анткени Кытайдын канчалык аябай күчтүү экендигин ошол жерге барганда сезет экенсиң. Мен мисалычы Кытайда жүргөнүмдө бүт дүйнө Кытайдан кооптонот го. Ооба. Бекеринен кооптонбогонуна мен ишендим да. Кандайча? Анткени бул Кытай бүгүнкү күндө да өтө чоң мамлекет чынында. Калкы дагы көп, ресурсу дагы көп. Булардын жаратылыш байлыктары да окмуш экен, чынын айткандачы. Да? Анан буларда ушунчалык мындай стратегиялык алдыга саясат жүргүзөт экен. Булардын ар бир келген тиги президенти жок эле дегенде 50-100 жылга 5 эмес, 10 эмес ошончо стратегиялык пландар менен жашайт экен булар. Караңызчы. Анан ушундай мамлекет кантип күчтүү болбойт? Кантип коркунуч жаратпайт да? Мына 3 нерсени айттым. А төртүнчүсү болсо, бизде мындай нерсе бар да. Орхон Энсе текстери бар биздечи, Орхон Энсе жазуулары бар. Биздин тарыхыбыз, алгачкы биз жөнүндөгү маалыматтар жазылган биздин алгачкы жазуусубуз. Ошондо мындай деген нерсе бар да, мындай деген жазуу бар да. Табгач жибек менен муздайт деп. Маанисин Бул деген сөз айтсаңыз. сиз кантип ошонун таасиринде болуп калганыңызды өзүң байкабай каласың. Бул аябай коркунучтуу да. Ооба да. Ага караганда орустар ачык айтат бизгечи. Булар дароо эле биз жана тил маселесин көтөргөнүбүздө, өз алдынчалуулук жөнүндө маселелерди көтөргөндө булар дароо эле кыйкырып дуумасында айтат, же болбосо тышкы иштер министринен эле чыга калат эмеспи, эмне мына ушундай кылып атышат деп блогерлер деле кыйкырып айтып, же болбосо саясат талдоочулар деле айтышат. Булар ачык да. А Кытайда жок андай. Ал тургай Кытай бизге эмес, булар Европа же Американын тиги талдоочуларына да ачык жооп бербейт. Байкасаңыздар. Ооба. Негизи эле жабык, жабык булар. Акырын саясатын жүргүзөт, унчукпай, Негизи эле Кытайдын өзүнүн саясаты ошондойбу дейм да. Булардын философиясы ошондой. Жашоо философиясы. Жашоо философиясы ошондой. Анан булардын бүгүнкү ийгиликке жетишинде булар
аябаганда чоң ийгиликке жетти да, чынын айтканда. ооба. Кытай деген өтө оор жолду, өтө карама каршылыктуу жолду басып өткөн мамлекет, Анан булар аябай чоң ийгиликке жетти да көбүнчө. Ооба. Ал ошол ийгиликке жетүүсүнүн эң бир сыры булар дегенде конфуцианство, Конфуцийдин принциптерин карманышат. Чындыгында жанагы мамлекеттин чиновниктери, бардык рангдагы чиновниктери ошол Конфуцийдин принциптерин карманышат. Ал жөн эле сөз эмес, ал иш жүзүндө карманышат. Ойлондурдуңуз чындыгында. Кытайды басып алган империялар деле Кытайдын ичине кирип эле кытайлашып кеткен го. Кантип сиңип кеткенин байкага Ошо болот, өздөрү билбейчи. Анткени булардын ошондой философиясы, ошондой принциптери бар да. Кандай ойлойсуз? Кыргызстандын негизи саясаты кандай жүрүшү керек Кытайга жараша? Мен ошон үчүн дайыма басып эгилип айтам да, биз сыяктуу мамлекеттерди мен эч убакта биз кичинекей мамлекетпиз дегим келбейт, Айбек. Бизден кичинекей мамлекеттер толтура. Мисалы үчүн Израилдин территориясы биздин Таластан да кичинекей, ишенесизби ушуга? А Талас области Кара Суу районунан кичинекей. Калкы жагынан дагы, территориясы жагынан дагы. Ош областындагы Кара Суу району. Ооба. Вот көрдүңбү, ошондон да Израиль ошондой. А бул мамлекеттин кичинекей же чоңдугунан эмес экен. Мен ушуга ишендим да. Бул мамлекет өзүнүн ичинде кандай бакубат, жакшы, мыйзамды сактаган, экономикасы өнүккөн мамлекет кура алат. Вот ошого жараша болот экен да. Мамлекеттердин мындай авторитети, анан башка мамлекеттердин арасындагы орду, тагдырычы. Вот ошондой. Ошон үчүн биздей мамлекеттер, бирок албетте биздин мүмкүнчүлүктөр аз да. Демек мүмкүнчүлүгүбүз аз болуп аткандан кийин биздей мамлекеттер чоң державалардын ортосунда саясатта баланс сакташыбыз керекпиз. Эч убакта биз же Америкага ооп кетпешибиз керек, же Кытайга ооп, же орустарга ооп кетпешибиз керек, же Европага. Биз баланс сактап, биз деген ошон үчүн көп векторлуу саясат жүргүзүшүбүз керек. Биз деген баары менен жакшы болушубуз керек. Биз алага аргасызбыз, биз ага. Бирок эч убакта биз бир тарапты ачык айтып, бир тарап менен эле карым катышты көбөйтүп, бир тарапка ооп кеткен биз үчүн аябай кооптуу. Бул ушундай тышкы күчтөргө туруштук берүү максатында Орто Азия элдеринин, мамлекеттеринин биригүүсү, бекемделиши канчалык роль ойнойт? Ынтымактуу болушучу? Айбек, бул аябай чоң роль ойнойт да. Биздин кошуналарыбыз да туурабы, биз деген жанаша жашаганбыз да, кылымдар бою биз аралаш жанаша жашаганбыз. Тарыхыбыз бир, туурабы, карманган баалуулуктарыбыз бир. Бирок азыр эмне болуп атат? Булар өзүнчө кичинекей мини державалар сыяктуу принципти карманып жашап атышат да, туурабы? Мисалы үчүн чынын айткандачы, кээ бир мисалы Түркмөнстан болсо өзүнчө жамынып алды, туурабы, өзүнчө чектеп алды, элин чектеп койду. Өзбекстан менен Казакстан болсо өзүнчө амбициялар менен жашап атат да, чынын айтканда. Ушул региондо лидерликти алабыз деген булардын амбициясында бар да. Булар ошондой амбициялар менен жашап атат да. Бул жаңылыштык да. Булар деген мына азыр мына Палестинанын тагдыры, Украинанын тагдыры бүгүнкү дүйнөдө эч нерсеге кепилдик жок экенин көрсөттү да. Туурабы? Эч нерсеге кепилдик жок экен. Ал тургай ООН бул жөн эле формалдуу уюм болуп калды бүгүнкү дүйнөдө. Биздин мына ОБСЕ сыяктуу уюмдар, дүйнөлүк ошондой бир коопсуздук кармап турат деп таяна турган кайсы уюм бар, айтсаң, Айбек? Биз ушундай учурда Борбордук Азиядагы мамлекеттер дайыма мындай бирге саясат жүргүзсө, ынтымакта болушса, утат да. Булардын ички өнүгүүсү үчүн дагы пайдалуу да. Ооба. Тескерисинче булар мындай өздөрүн да чектеп атат, ошону менен кошо элин да чектеп коюшту да. Анткени баары биздин сиз айтып белгилегендей тарыхыбыз бир, маданиятыбыз бир, тилибиз, динибиз баары жагынан бизге жакын болуп атпайбы? Биз бирге боло турган болсок, эч нерсени жоготпойбуз да, мындайча айткандачы. Утабыз да, бир гана утабыз да. Азыр айтса болобу, Орусиянын Кыргызстанга болгон колониалдык саясат уланууда деп. Кандай ойлойсуз? Сөзсүз уланууда. Анткени мындай тарыхты карап отурсаңчы, орустар эле эмес, дүйнөлүк тарыхты карап отурсаң, бул жанагы өзүнүн колонияларын колонизаторлор колунан чыгарбайт экен. Ошол эле Англия, ошол эле Франция, байкасаңар, ошол эле немецтер же ошол испандар, орустар деле. Булар мурунку колонияларын дайыма өздөрүнүн таасири астында кармап турганга аракет кылышат экен.
чындыгында кармап деле турушат, чынын айткандачы. Баягы колониядан бошонгон тиги оторчулуктан бошонгон ошолордун капканынан бошонгон мамлекеттер эркин мамлекет курабыз деп ушунчалык канча жылдан бери аракет кылып атышат. Бирок болбой эле тигилердин таасири дагы деле күч да. Бирок биз ошол таасирлерден чыкканга биз аябай аракет кылышыбыз керек да. Бул деген сөз мындай да, бул жеңил нерсе эмес да. Анткени бул адамдын аң сезимге сиңген нерсе канга сиңип кетет да. Кандан жүлүнгө барат да булчу. Сен дагы эле ошол жакта карап турасың да. Ошондон үмүттөнөсүн ошол мамлекеттенчи. Бизде деле толтура да андай катмар бар. Ошол жактан үмүттөнөт, бирдеке болсо жардам берет дейт. Ошол жака барса өзүн бакубат сезет, туурабы? Анын тили да, жеген тамагы да жакын көрүнө берет сага. Ал сага ак ниет, башкалар сага кара ниеттей сезиле берет да. Бизде деле ошондой көз караштагы адамдар көп да. Ооба. Биз ошол сиңип калган да, жанагы сенин кожоюнун жашоосу бүт сага сиңип калган да. Сен ошонукун туура деп эсептей бересиң. Ал кожоюн туура эмес кылып атат дегенге жетиш, бул жана Чеховдун эме сөзү бар го. Мен өзүмдүн канымдагы кулчулукту кашыктап олтуруп, бир кашыктап олтуруп араң кетирдим дегенчи. Караңызчы андай сөз. Ушуну менен эле кыскача айтсам болот да. Бул ошон үчүн биз өзүбүздүн жанагы басынган, кысынган, бирөөгө көз карандуу болгон биздин каныбызда бар да. Ошону биз кашыктап акырын чыгарып отурушубуз керек. Биздин каныбызды тазалаш керек да. Ооба. Кандай ойдосуз? Азыр бизде өтө көп талкууланып атпайбы бул маселелерчи? Кыргызстанда көчө аталыштарын, район аталыштарын, негизи эле эстеликтерди өзгөртүү алуу керекпи? Кандай ойдосуз ушул боюнча? Баягы эгемендүүлүктү алган алгачкы жылдары эле ошонун баардыгын алмаштырып коюш керек. Дароо эле, Дароо эле саясатташтыруу. Саясатташтырып, аны ушунча 30 жылдан бери чубалжытып ичегисиң, турабы? Ооба. Аны дагы жогорку кеңеште айтып кайра аткарылдыбы? Айтылганына мына акыркы эле айтылганына 1 жыл болуп атат, бирок аткарылган жок да. Мектептердин аталыштын өзгөртөбүз деп даңка дүңкөлү айтылып атат. Айтылгандан бери 1 ай өттү, өзгөрдүбү? Антпей эле аны 30 жыл мурда эле алмаштырып коюш керек болчу. Анткени бул мындай да, ошол мектептин аталышы, жолдун аталышы, бул жөн эле аталыштар эмес. Ал сенин могу жериңде отура турган контент, мазмун алардын бардыгы. Көрдүңүзбү? Биз ошону эмне үчүн алмаштырган жокпуз ошол мезгилде эле деп ойлоном да. Себеби ал мезгилдеги жана 90-жылдардагы биздин ошо чечүүчү жерде отургандардын бардыгы СССРдин коюнунан чыккан адамдар болчу да. Алардын оюнун баары эле Москвада болчу ал кездечи. Чын айткандачы, өздөрү бул жакта демократиялык эркин мамлекет куруп атабыз деп өздөрү бул жерде болгон менен алардын ою тияктуу болчу да. Вот ошон үчүн алардын оюна буларды алмаштырыш керек деген дагы келген эмес да. Мына тилди эмне кереги бар расмий тил деп кабыл алып койгонго? Алар ойлонушса болмок да. Бул азыр ушинтип кабыл алынып калды. Дагы 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин Россия күчүнө кирет дагы муну биз ала албай калабыз. Алган аябай кыйын болуп калат деп ойлонушса болмок да бирөө жарымы. Ооба. Анткени ал расмий тил деп киргизбесеңиз деле бул аябай кандай чоң тил, ал тилди алып жүрүүчүлөр көппү, ал тилди сүйлөөчүлөр дагы эле чыга берет да. Ал биздин антип киргизүүбүзгө эч зарылчылыгы жок. Ал биз өзүбүзгө эле зыян кылганбыз да. Ошол орус тилин расмий тил катары кабыл алып, негизи эле тил маселесине кандай көз караштасыз? Толук кыргыз тилге өтүшүбүз керекпи? Негизичи. Анан университеттердеги абал кандай бул боюнчачы? Көбүнчө мен билишимче, мисалы өзүм деле студент болгом, студенттик кезде бул темаларды аябай көп козгочумун. Эмнеге биз кыргыз тилинде окубайбыз дегенчи. Бул дагы бир колониалдык саясаттын бир бөлүгүбү? Кандай ойлойсуз? Ооба, бөлүгү, анан ошол таасирден чыга албай атканыбыз да. Анткени Мустафа Чакайдын бир сөзү бар да. Казактардын мыкты жигиттеринин бири 20-кылымдын башындачы. Ошол эгерде балаң кайсы тилде сүйлөсө, ошол тилдин ээсине кызмат кылат деген сөзү бар го. Ал жөн айтылган эмес да. Биз ошол жаңы эгемендүүлүктү алган жылдары эле бүт билим берүүдөгү контентти биз орустар менен эле кучукташып жата бербей, биз англис тилди кылсак болмок да.
бизде толук мүмкүнчүлүк бар болчу, чынын айткандачы. Анан мен дайыма бар жерде айтып жүрөм да, биз эгерде ушул мамлекеттин, кыргыз мамлекетинин келечеги бар, ушул мамлекеттерди ким түзөт? Мына биз түзөбүз да турабы? Ар бир кыргыз түзөт да. ооба Карысыбы, жашыбы ар бир кыргыз түзөт. Ошол кыргыз өзүнүн эне тилин билиш керек да. Сөзсүз түрдө билиш керек. Англис тилин билиш керек, анан жаңы технологияларды билиш керек. Бул замандын чакырыгы, замандын талабы да. Анан бүгүнкү күнгө чейин бизде бүт документтер, мамлекеттик иш кагаздар биринчи орусча жазылат. Ал тургай конституция биринчи орусча жазылат. ооба Түп нускасы. Андан кийин кыргызча которулат. Бул деген сөз биз бечелбиз деген эле сөз да. Уят, Кечирип койгула. Бул уят да, чынын айткандачы. Бунун баары эмне үчүн деп мен ой жүгүрттүм да. Көрсө биздин могу көкүрөгүбүздө өзүбүзгө болгон ишеним жок. Бул деген жанагы ар бир адамдын иденттүүлүгү бар го. Инсандын иденттүүлүгү, анан улуттун иденттүүлүгү бар, өзүнө ишеними жок да. Мен акылдуумун, мен таланттуумун, менин колуман келет, менин тилим бай, менин тилим мыкты деген могу жерде ишеним жок. Ошон үчүн анан биз акыркы учурларга чейин эле орусча сүйлөгөндөрдү билимдүү деп келдик да. ооба Орусча билбегендерди ал колхоз билимсиз деп келдик да. ооба да. Бул чындык да. Биз ошол аң сезимден эми гана арылып атабыз. Бара бара демек бул маселени дагы тездетип, мындайча айтканда, кыргыз тилибизди толук күнүмдүк жашообузга, илимий жашоого, саясий жашоого толугу менен киргизүү керек да. Ар бир кыргыз сиздей сүйлөп турса Бек мындай Эмнеге да, жаман? кыргызчачы биз көп айта беришет да, бул философиянын тили эмес, жетпейт, бул ооба техниканын тили эмес, жетпейт депчи, ооба тил жетпей атат. Чындыгында биз кыргыз тилинин өзүнүн жакшы билбейбиз, лексикалык курамынчы. Анткени, мисалы үчүн мен кыргызча аябай жакшы сүйлөп аткандай көрүнүп атам да, мен көп сөздөрдү билбейм. Аны каяктан билдим? Мен Манасты окуганда. Манаста ушунчалык көп сөздөр бар, биз өзүбүз түшүнбөйбүз. Анткени ал колдонулбай калган сөздөр. Биз тилди өзүбүз жардылантып отурдук да. Азыр карасаңыз эмичи бизде мындай эл алдында жүрүп, элдин астынан чыгып сүйлөгөн адамдардын жарты сөзү орусча, жарты сөзү кыргызча. Бул деген мындай тил маданияты аябай төмөнкү деңгээлде дегенди көрсөтөт да булчу. Бул деген кыргызча китеп окубайт дегенди билгизет да. Бул деген бул кыргыздар өздөрү мындай тилин сыйлабайт, өзүн сыйлабайт деген маани да булчу. ооба, бул маселеге катуу киришип, тез арада чечпесе болбойт. Университеттеги абал кандай азыр негизи эле бул боюнча, тил маселеси боюнча мына сиз Бек негизичи жүрүпсүз. тил маселеси боюнча негизи эле өзү билим берүүдөгү көйгөй аябай маанилүү, мамлекеттик деңгээлде көйгөй, элдин келечеги менен байланышкан көйгөй да. Анткени бул билим берүү бул мамлекеттин пайдубалы, өзөгү, туурабы? Ооба Анткени ошол жерде биздин колубуздан эмнени көрсө, баягы уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат. Мына бүгүнкү күндөгү бизде жана мамлекеттик башкаруудагы катмар чиновниктердичи, ошонун баары каяктан чыкты? Биздин жогорку окуу жайларынан чыкты да. Туурабы? ооба Биз кандай кылып мына сабатсыз деп атышат. Демек анда биз сабатсыздарды даярдап атыптырбыз да. Коррупционер дейбиз. Коррупционер каяктан чыгаттыр да? Мисалы үчүн бир мисал мен өзүм турмуштук тажрыйбамда байкадым да. Эгерде жогорку окуу жайындагы окуган студентчи кайсыл бир учурда акча берсе, акча берип өзүнүн бир немесин бүтүрсө, сессиясын, ал адам оңолбойт. Ал адам кийин да коррупционер болот. Бул вирус экен, андан айыкпайт экен адам. Мен деле канча жылдан бери ушул университетте сабак берип, менин колуман чыккан студенттердин кандай адам эле, анан кандай даражага жетти менин көз алдымда турат да. Бул мындай турмуштук тажрыйба да. Эгерде жогорку окуу жайында коррупцияга аралашса эгер сен, ал адам оңолбойт экен. Анан сөз кийин коррупционер чыгат экен, дилетант чыгат экен, ишин мыкты билбеген адам чыгат экен. Ошол эле адамдар барып кайра эле биздин коомду артка тартып атат да. Ошон үчүн биздин жогорку окуу жайларын түп тамырынан реформалаш керек, окутууну өзгөртүш керек.
Биз деген коммерциялашып кеттик. Биздин университеттер коммерциялашпаш керек. Биз деген мындай улуттук элитаны, улуттун мындай каймактарын жөнөкөйлөтүп, ошолорду тарбиялап, ошолорду өстүрүп билим эле эмес, билими күчтүү эле эмес, адам катары да, инсан катары дагы калыптандырып чыга турган өзүбүздүн кыргыз билим берүүбүздү калыптандырышыбыз керек болчу. А биз болсо тескерисинче жогорку окуу жайынын бир буту Советтер Союзунда калды, бир буту баллон системасында калды. Азыр тигинин механизмдери да сакталбайт, мунун механизмдери да сакталбайт. Аралаш. Аралаш. Сиз шайлоодо депутаттыкка аттандыңыз. Бир эмес 2 жолу аттаныптырсыз. Ошол нерсенин дагы максаты айтып жаткан ойлоруңузду ишке ашырууга болгон аракетпи? Ошондой десек болобу? Иш жүзүндө. Анткени саясатка бармайынча жөн эле сөз бойдон калып кетип атпайбы бул? Айбек, Айткан мен бир чындык айтып берейинби, өзүмдүн айтыңыз. чындыгымычы? Мен эмне үчүн депутат болгум келди да? Анткени мен билим берүүдө реформа жасагым келген, чынын айткандачы. Ушунча көйгөйлөрдү мектеп, балдар бакчасынан баштап жогорку окуу жайына чейин мен жакшы билем да, ошол ичинде жүрөм да. Анан ошону оңдош үчүн сөзсүз жогорку кеңешке барып сен мыйзам жазышың керек экен. Мыйзам деген ал эреже да турабы? Жөнөкөйлөштүрүп эле айтачы элге. Ооба. Ал эреже, ошону баарыбыз карманабыз, ошого жараша анан сен жашайсың да. Демек, ошол жерге барып өзгөртүш керек экенине мен көзүм жеткенде, мен депутат болушум керек экен деп айттым да. А мен болсо бир мындай мансап кылайын, же бир ошонун привилегияларынан колдоноюн деген ой жок болчу менде. Чынын айтайын да. Анан бирок ошону айтсаң эч бир кыргыз ишенбейт да. Анткени кыргыздардын баары эле ойлойт да, бул депутат болсо эле бул мансап үчүн баратат депчи. Ооба. Бул бир чындык да. Анан экинчи чындык, кыргыздын баары эле мындай экен да. Бир жагы бул мен үчүн аябай алмашкыс тажрыйба болду да. Баары эле билимдүү деп баалайт экен, азаматсың дешет экен. Ушундайды алып барыш керек, ушуну кеңешчи кылыш керек, ушулар өзгөртөт деп айтышат экен да. Жиналыштардачы бетиңе жиналыштарда. жиналыштарда ушинтип айтышат экен да. Анан ушинтип деле жазышат экен да комментарийлерде. Анан эле карасаң эле ар бурчта эле ким канча тыйын берди деп эле уюшуп жүрүшөт экен да. Анан кечинде ким кайсы жерде мына ушул шайлоочуларымды айтайынчы, мындай көрсө ушул чындык бир аз уялса жакшы болот эле. Анан ким кой соёт экен, тиги келип коюн таштап кетиптир, ошол жерде бүгүн чогулабыз, тиги келип мыкча акчасын таштап кетиптир, анан буюрса ошого иштейт экенбиз. Мына анан ушул коомдон кандай келечек болот? Ооба. Ар бир кыргыз ойлош керек, көзү ачылыш керек. Ооба. Мисалы үчүн мындай да, Айбек, бизде мындай биз сыяктуучу билимдүү, турмуштан өзүнүн ордун тапкан, жашоодон мындай ак ниети менен өзүнүн каражатын да таап алган адамдарчы биздин муктаждыгыбыз деле жок, чынын айткандачы. Эл түшүнүш керек да, бизде адамдарга муктажбыз. Сен барып таза иште, мыкты эрежелерди кабыл ал. Көрсө биздин жашообуз ошого байланыштуу экен. Биз ушинтип эле жүрө беребизби? Анткени азыр деген биздин дагы эле кийинки 3-чү муун потенциалдуу мигрант. Кошуласыңбы ушуга? Ооба. 1-чи муун болуптур, ал бүтөт, ушун менен бүтөт, жашообуз оңолот дедик. 2-чи муун кетти. Болуптур, иштеп таап алсын, кайра келет да Кыргызстанга деп. 3-чү муун мигрант. Бул жакшы эмес да. Муну ар бир кыргыз ойлоnuш керек да. Бул бир да, экинчиден азыр өзүн сыйлаган, билимдүү, таланттуу, мыкты иштей турган жаштардын баардыгы чет өлкөгө кетип калды. Бизден акыл, алтын акылдар, алтын мээлер агып кетип атат. Ооба. Дагы агат булчу, дагы агат. Эмнеге? Ким иштейт анда бул жакта? Бул элди ким өнүктүрөт анда? Деп эл ойлонсун. Өзү ойлонушу керек. Эл ойлонсун. Ооба. Мындай эл десем дагы жалпы түшүнүк болуп калат. Ар бир кыргыз ойлонсун. Ооба. Ошонун баарын ойлоп туруп, анан ошого жараша өзүнүн добушун берип, сатпай. Демек, реалдуулук башка болуп калып атабы ошондо? Реалдуулук башка болуп калат, бирок биз ошол реалдуулукка Айбек жеңилбешибиз керек да. Турбайбы?
мисалы жеңилсек болмок да. Эмне ооба, болсоңор ошого кыла деп койсок болмок да туурабы. колду шилтеп Мына кетип калсаңыз. колду шиттеп, өзүмдүн жакшынакай жашоом бар депчи, китебимди жазып отура берейин деп койсоң болот да туурабы. Бизнесим Ооба кыла да. берейин деп койсоң болот. Ооба. Бирок жок, бул мамлекет ар бирибиздики. Бул эл ар бирибиздики. Эл көзүн ачыш керек. Эл өзгөрүш керек. Анткени мен билип турам. Эл дагы эле ошол тенденция менен баратат да азырчы. Мен таң калам. Бул эл ачка деле калган жок Айбек. Ооба. Баарынын эле жашоосу жакшы. Анткени мен бүт региондорду кыдырып чыккам. Карапайым адамдардын жашоосун аябай жакшы билем менчи. Эл кыйналган деле жок. Эмнеге ошо болбогон акчаларга алданып, ошого добушун сатып атат? Мен такыр түшүнбөйм. Түшүнүктүү. Бул абийир менен байланыштуу нерсе го, Жеке адамдын абийирине жараша, жеке адамдын абийирине жараша. Анткени адам кыйналып жаткан учурда дагы андай нерсеге барбашы керекпи деймин да. Барбаш керек. Азыр колунда акчасы бар, сиз айткандай жакшы жашагандар деле тилекке каршы абийирин сатып коюп атышпайбы? Болбогон тыйындаргачы. Айбек, акыркы учурларда бизде мындай дагы ойлор айтылып атат да, ой бул саясат деген кир депчи. Саясат эч кандай кир эмес. Саясатты ошо кир адамдар киргизет. Саясат деген ал эрежелер. Алтын эрежелер болуш керек туурабы ал жерде. Сакташың керек сен ошону. Ооба. Сенде мыйзам туурабы, мыйзамды сакташ керек. Мен акыркы жылдары ойлойм да, ошол биздин ар бир кыргыздын могу ДНКсыначы мыйзамды сакташ керек. Бул жалпыбыз карманып турган эреже, бул жалпыбыз кабыл алган эреже деген нерсени мындай прививать этип киргизиш керек да. Ансыз болбойт ансыз. Саясаттан көңүлүңүз калган жокпу анан? Келечекке кандай максаттарды коюп атасыз? Саясий максаттарыңыз барбы? Анткени сиз негизи эле саясатка аралашып калыптырсыз. Мындайча айтканда бир бутуңуз менен саясаттасыз, бир бутуңуз менен илимде экенсиз да. Кандай келечекке максаттарды коюп атасыз? Анткеничи Айбек, эң күчтүү профессорлорчу дүйнөдөгү, мисалы үчүн Жеффри Сакс, Ооба. же болбосо Фукуяма, Ооба. Стэнфорд университетинде, мисалы үчүн же болбосо Мишаймер Чикаго университетинде, ошол эле Киссинджерчи, аябай кандай дүйнөлүк деңгээлдеги ой калчаган адамдардын баары университеттин профессорлору. Ооба. Бирок биз өзүбүздүн билимибизди, акылыбызды биз колдонушубуз керек да. Биз деген пайдаланышыбыз керек да. Биз өзүбүз менен өзүбүз жамынып алып отура бергенде болбойт. Ооба. Биз кичине болсун дагы ушул мамлекетти оңдойбуз, ушул элди оңдойбуз деп аракет кылышыбыз керек. Профессорлордун өзүнүн жоопкерчилиги барбы дейм. Коомдо, мамлекеттечи. Бул бир гана эле окуган нерсесин мындай окуучуларга түшүндүрүп айтып берүү эмес. Жалпы коомдук саясий процесстерге катышуусу өтө маанилүү деймин да. Анткени сиз айткан адамдар деле бул жогорку мамлекет кызматты ээлеген адамдар да. Жок дегенде кеңешчи болуп иштеген адамдар да. Мисалы Түркиядан да билим алып калдым. Түркияда профессорлор аябай катышат. Активдүү катышат коомдук саясий жашоогочу. А бизде тилекке каршы андай нерсе болбой жатпайбы? Бул деген жанагы бизде жарандык парыз деген бар го, инсандык парыз деген бар да. Ошол нерсени кичине түшүнбөгөндүктөн го дейм да. Себеби ал сен профессор, сен деген жарандык парызың сенин, адамдык парызың, сен аралашышың керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мисалы үчүн ошол эле Түркияда же Америкада ал профессорлорду тартат, таап туруп ошолордун акылын пайдаланат, аларды кеңешчи кылып чакырат. Алардычы ошолордун кеңешин угат, колдонот, алардын аналитикасын колдонот. Анан албетте жакшы ойлор айтылат да. Азыр биз эгерде жалпы саясий чөйрөнү анализдей турган болсок, негизи эле коомдук маселелерди карай турган болсок, аялдардын ролу өтө төмөн да. Аялдардын ролу өтө төмөн болуп жатат. Буга кандай көз караштасыз? Эмне себептен мынча пассивдүү болуп келе жатат? Айбек, мындай да, биздин менталитет боюнча бизде аялдар дайым эле экинчи орунда. Аны ачык эле айтайлычы. Аялдар саясатка аралашканда делечи жактырышпайт. Мисалы үчүн мындай да, сен жалгыз жүрөсүң, жаныңда 10 эркек жүрөт да. Аны эч ким жактырбайт да. Бул аял киши 10 эркек менен жер кыдырып, эмне кылып жүрүп жактырбайт. Мына элементардык эле нерсе да, бир. Экинчиден, бизде бүт ресурстар
каражат, бүт ресурстар эркектердин колунда. Аз гана аялдар бар, бирок негизги ресурс эркектердин колунда да бул. Анан бизде аялдарды жакшы жумушка койбойт. Бизде аялдардын карьера жасоосу дагы өтө оор. ооба. Мисалы үчүн сен аябай ишти мыкты аткарасың, а сен жаныңда анча эле жөндөмсүз жигит турса, ошол жигитти жумушка алат. Бул да. А үчүнчү жагынан бизде бүт бардык мекемелерди карасаң, кара жумуштун баарын аялдар жасайт. А башкаргандар эркектер. Бүт ошондой да. Жогорку окуу жайларында да ошондой. Ректорлордун бардыгы жигиттер. ооба. Анын ичинде бүт кара жумуштун баарын жанагы структуралардын жетекчилери бүт кара жумушчу. Анын баары аялдар. Бул жакшы эмес да. ооба. Өтө жакшы эмес. Биз коомубуздун ушул потенциалын толук кандуу колдоно албай Айбек, жатабыз. чындыгында биздин аялдар аябай тың. Анан аялдар коррупцияга дагы аз аралашат. Азыраак, Азыраак аралашат, коррупциялык тобокелчиликтерге барбайт аялдарчы. Анан ишти да так аткарат, ооба. мыйзам сакташ керек десе сактайт. Аялдардын ушундай табияты бар да. А чындыгында биздин аялдар аябай потенциал күчтүү, аябай билимдүү, аябай мындай дүйнө көргөн, мындай эркектерден кем калышпай кадам таштаган аялдар бизде аябай көп. Бирок ошолордун потенциалы колдонулбай атат да. Элестеттиңиз, Ал 100%. эл да шайлабайт да. Аялдарды шайлабайт. Аял кишини шайлабайт экен да, статистиканы карасачы. Мисалы үчүнчү азыр тиги бизде мыйзам боюнча азыр талкуу болуп коомдук талкууга коюлуптур да. А мен ойлоп койдум да, азыр мен барсамчы да, мени шайлабайт, ким бир машина сайып улак берсе, ооба. ал билими барбы, жокпу, ал мындай бир ишке жөнөмү барбы депутат катары, аны ойлобойт, улакты мыкты берсе дүңгүрөтүп, ооба. жылкы союп бир 2 жылкы ошону шайлайт. Тилекке каршы биздин коомубуздун А мен осу мынтип карап атат да, ой аябай билимдүү, акылдуу экен азамат деп анан өтүп кетет да. орун басары болсун, кара жумушту аткарсын деппи. Чындыгында бар биздин коомдо андай тилекке каршы. Венера айым, айтсаңыз, өзүңүз шайлоого катышып жүрдүңүз. Азыркы учурда мамлекеттик институттардын иштеши кандай жүрүп жатат? Менин байкоом боюнча жогорку кеңештин негизи эле жанакы бийлик балансындагы ролу өтө төмөндөп кетти да. Сиз буга кандай баа берет элеңиз? Өзү күчтүү мамлекет болуш үчүн, бакубат мамлекет болуш үчүн, анткени биз ар бир кыргыз бир бакубат жашайлы дейт да, бул үмүтү тилеги да. Биринчиден мамлекет консолидацияланган, ынтымак, бириккен мамлекет болуш керек да, күчтүү. А экинчиси болсо мамлекеттик институттар күчтүү болуш керек да. Бул аябай маанилүү. Ошол эле жогорку кеңеш, аткаруу бийлиги, тиги сот системасы ар бир өзүнүн мыйзамга жараша өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Анан үчүнчүсү эң башкы нерсе, аныктоочу нерсе, биз күчтүү инсандардын жогорку кеңешке келишинен коркпошубуз керек. Билимдүү, күчтүү, саясий амбициясы күчтүү адамдар жогорку кеңешке келсе тайманбаган, анан жогорку кеңеш күчтүү болот, андан коркпош керек. Андан мамлекет утат, эл утат. Анткени жогорку кеңеш бул деген жалпы коллективдик, башкача айтканда бардык маселе талкууланып, анан чечиле турган жер. Анан элдин жашоо эрежесин аныктай турган жер. Эл ушуну түшүнүш керек да. Бизде болсо, ой, жогорку кеңеш эл өзү шайлайт. Бизде бир ушундай нонсенс бар да кыргыздарда. Өздөрү шайлап алып келет. Анан кийин алар жаңылат, жазат, туура эмес адамдарды алып келип алган өздөрү. Анан булардын баарын кетириш керек. Ал тургай жогорку кеңешти жок эле жашасак болот эле деген ойлор бар. Сен ал деген бул сенсиң деген сөз. Сен добуш бергенсиң, сен ошол адамды тандагансың. Демек сен сенсиң деген сөз. Ушинтип эле айтайынчы мен. Сенин жоопкерчилигиң бул. Сенин жашооңду ошол адам чечет. Сенин үнүңдү ошол адам жеткирет. Сен кандай жашайсың, кандай күн көрөсүң, 5 жыл ошол адам анықтайт. Ошону ар бир кыргыз түшүнүш керек да. Ушуну ар бир кыргыз түшүнсө, жогорку кеңешке күчтүү инсандарды алып келишет эле. Эсиңдеби, 90-жылдардын башында жогорку кеңешке аябай күчтүү бир инсандар келген. Ооба. Элдер ойлошот да, ошол мезгилдеги адамдар күчтүү болчу депчи. Андан кийинкилер сабатсыз болуп майдаланып кетти. Ошон үчүн мындай
уучубуз кур болуп калды деп айтышат да. Андай эмес. Ал кезде эл деген коррупцияга сатылган эмес. Элде акчага алданган эмес, добушун саткан эмес алар. Добушун саткан эмес. Мына эл мынакей добушун саткан эмес. Ошон үчүн алар күчтүү лидерлерди алып келишкен. Азырчы ар бири добушун сатат. Акчага иштешет, туурабы? 5 000 сомун алып эле делдектеп жүргөн жаштарды көрөсүң, туурабы? Ооба. Ошолор анан билимдүүлөрдү алып келбейт алар. Алар ар кандай туура эмес жолдор менен карьера жасаганды тандаган адамдар бар да. Жана непотизм менен, регионализм менен, коррупция менен жашаган адамдар бар да. Ошол принципти кармаган адамдарды алып келишет алар. Ооба. Анан жогорку кеңеш кантип күчтүү болот? Вот Туура. ошондой маселе да. Ошон үчүн биз мамлекеттик институттарды күчтөндүрүшүбүз керек. Саясий институттарды, экономикалык институттарды күчтөндүргөндө гана мамлекеттин келечеги болот да. Өзгөчө 3 бийлик бутагы, жогорку кеңеш, сот бийлиги, андан кийин аткаруу бийлиги. Ооба. Бардыгы күчтүү, бири-бирине баланс боло ала турчу бир бутактар болуш керек. Булардын ичинен жогорку кеңеш аябай маанилүү. Себеби дегенде жогорку кеңешти эл шайлайт да. Эл тандап өзүнүн балдарын, кыздарын алып келет. Бунун колу таза, мээси жакшы иштейт, Ооба. ушул бизге жакшы тиги эмени жашоо тартибин алып келет деп ошол адамдарды алып келет да. Ооба. Элчи. Анан ал жерде мыйзамдар кабыл алынат. Ошол мыйзамдар негизинде аткаруу бийлиги иштейт. Анан жогорку кеңеш аны көзөмөлдөйт. Бизде болсо тескерисинче жогорку кеңешти кыйгап өткөн жогорку кеңештерге алып келбей эле аткаруу бийлиги өз алдынча чечим кабыл алган жолду тандап атышпайбы? Ооба. Тескерисинче аткаруу бийлиги ал маселени жогорку кеңешке алып келип ортого салса, ал жерден аябай кызыл чекке талкуу болсо, ал маселе жеңилче кийин иштегенге жеңил болот да, аткаруу бийлигине дагы жеңил болот да, жооп бергенгечи. Ошону түшүнбөй атабыз да. Бул жанагы сиз буюрса жазуу алдында турган китептин темасына дагы дал келеби дейм да. Авторитардык аң сезим мүмкүн өзүбүздүн мындай өкүлдөрүбүз экендигин жогорку кеңеште отургандар түшүнө албай, ошол сезимибизден улам да, аң сезимибизден уламчы. Айбек, бул ойлорду мен жөн эле айткан жокмун да. Бул жөн эле бир илимий теория эмес. Бул ошол кыргыздын арасында жүрүп, кыргызды анализдегенден кийинки сөздөр да. Мен кыргызга таң калам да. Сен жогорку кеңешиң бар да, ал жогорку кеңеш сеники, сени сага бир тууган, сенин бооруңан жаралган нерсе, колуңан жаралган нерсе, туурабы? Анан сага дагы курултайдын эмне кереги бар? Жок, жогорку кеңеш болбой калды, биз курултай чакырышыбыз керек деп. Эки мүйүздү, Ооба. тиги эки мүйүздү эки башта ажыдардай кылып, ал сага эмне кереги болуп атат? Туура. Мындай да, жогорку кеңеш асмандан түшкөндөй, башка планетадан алып келип адамдарды коюп койгондой, курултайга сен өзүңүн эң ишенген адамдарың баргандай түшүнүк болуп атпайбы? Андай эмес да. Тескерисинче курултай чакырабыз деп чачырап, тиги убакытты кетирип, тиги акча каражатты кетирип, делеңдеп алыстан келип, болбогон бир ойлорду айтып, зычу болуп кеткендин ордуна жогорку кеңешти күчтөндүргүлө. Жогорку кеңешке күчтүү балдарыңарды, кыздарыңарды алып келгиле. Ал силердин колуңарда, силердин. Ар бир кыргыздын колунда. Ошону ар бир кыргыз түшүнүш керек да. Абдан жакшы. Азыр жогорку кеңеште мыйзам каралып жатат. Бул деген шайлоо эрежесин өзгөртүү мыйзам долбоору. Пропорционалдык, партиялык шайлоо тизмесин өзгөртүп, анын ордуна мажоритардык системаны алып келүү аракети көрүлгөндөй, буга кандай көз караштасыз? Бул ошол жогорку кеңеште ого бетер алсыратпайбы? Дагы көз каранды кылбайбы ого бетер? Чындыгын айтканда, бул жогорку кеңештин акыркы калган авторитетинин беделинин баарын төгүп бүтөт окшойт деп ойлоп калдым мен чынындачы. Эгерде могу бир мандаттуудан келген, бул кыргызда регионализмди күчөтөт, уруучулукту күчөтөт. Биздин уруу, биздин кокту колот аң сезими башталат. Бул ушундай тоокетчилик бар да. Партиялык система бул кечеги Тикебаев ойлоп чыккан система эмес да бул. Бизде болсо партия десе эле Тикебаевди түшүнүшөт. Партия бул эч жактан келаткан, могу дүйнөлүк коом, эмне үчүн биз дүйнөлүк коомдон мындай үйрөнөлү дейбиз? Анткени алар ошол жолду басып өткөн да.
кыйынчылыктарын көргөн, күрөшкөн, кан төккөн, анан ошол чапкан жол бар. А ошол чапкан жолго эле түшсөк болбойбу? Туура жеңил эле жолдор, үлгүлөр турса, эмне үчүн биз ошого түшкүбүз келбейт? Ошону эле колдонсок болбойбу? Убакыттан утабыз го. Партиялык система бул бүткүл дүйнөдөгү эң мыкты система ушул. Кыргызда бир мындай сөз бар экен да. Ушул эле кыргыздын сөзү менен түшүндүрөйүнчү. Уюшкан 3 адам, уюшпаган 100 адамды жеңет экен. Бул баягы баалуулуктары, принциптери, идеялары адамдар партияга бириксе, алар чоң күч болот. Чоң күч болот. Бүткүл дүйнөдө азыр партиялык система эң жакшы система деп эсептелинет. Эффективдүү, ошо таза адамдарды алып келет, мамлекет үчүн, эл үчүн пайдалуу деп, шайлоочулар үчүн пайдалуу деп. Ал тургай эң авторитаризмдин символу сыяктуу Кытайда деле партия бар да, ооба, туурабы? ооба. Партия бар. Мисалы үчүн ошол эле авторитаризмдин символу сыяктуу Россиядачы бир нече партия бар да, Ооба. туурабы? Бир нече партия бар. А тиги Батыш менен Американы айтпай эле коеюн. Бүт дүйнөдө партиялык системага кетип атышат да, аракет кылып атышат. Бизде партиялык системаны биз түшүнбөйт экенбиз, кыргыздар. Мен бул нерсеге жанагы 2021-жылы көп коомдук жана массалык маалымат каражаттарына ушул китеп окуган эле белгилүү академикмин деген ушул бир ушундай бир рангада жүргөн адамдар эле партиялык система жөнүндө аябай айтып атышты да, такыр түшүнүк жок экен. Эгерде ошол биз партиялык системада ошол жол менен келатып жаңылган болсо, орундар сатылган болсо, ошону бизнеске айландырып, партиялар бизнес клуб болуп калган болсо, биз баягы баланы эмедеги тепшидеги баланы тиги суусун, кир суусун төгөм деп, баланы кошо төгүбөгөндөй кылбай, биз аны оңдоп, бирок ошол жолду эле жакшыртып алып кетсек эмнеге болбойт? Биз ары барып эле кайра артка кете беребизби? Болтур, биз ошол кемчиликтерин алып, биз механизмди киргиздик да, жана ар бир адамга добуш бере турган Ооба. мүмкүнчүлүк түздүк. Бул дагы бир механизм болчу да, ошол таза өтсүн дегенчи. Биз ошондой сыяктуу да эле тиги улам оңдоп, түздөп, ошол эле системаны кете бербей, бул системаны жакшы өздөштүрбөй эле, жакшы түшүнбөй эле, аны алып таштап, кайрадан биз деген бир мандаттууга кеттик да. Артка кайтуу демек бул. Артка кайтуу. Сизге менден бир суроо, маанилүү суроо, көп баардыгына эле мен беремин, баардык эле конокторубузгачы. Анткени баардыгы эле ошол саясий чөйрөдө аралашып жүргөн адамдар. Мага да убагында бергенде мен чындыгында ойлонуп туруп калгам, жооп бере албай. Саясатка аралашып жүргөнүбүз менен, көп ойлонгонубуз менен бирок биринчи кадамды кандай жасайбыз деген суроону өзүбүзгө көп бербейт экенбиз да. Анан сизге менден суроо, элестетели, колуңузда бийлик бар. Бийлик бар колуңузда. Абсолюттук бийлик да, мындайча айткандачы. Анан сиздин эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштамаксыз, мындайча айтканда? Бул эмнеден баштамакмын, Мен мындан баштамакмын. Мен экономиканы либералдаштырмакмын. Анткени адамдын табияты ушундай экенин мен түшүндүм да. Сенин бул жеке менчигиң болот. Сен өнүктүр, өс, бай жаша, бакубат жаша, же, ич, дүйнө көр. Сен ошону менен өзүң да жакшы жашайсың, мамлекетти да байытасың. Ар бир адамга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Эң башкысы. Ошондо гана өлкө өнүгөт экен. Бул алтын эреже. Мен ушуга ишендим. Себеби мен көп өлкөлөрдүн тарыхын окуп, кантип өнүгүп кетишкен депчи. Мен ушуга ишендим да. Ошондон баштамакмын да. Абдан жакшы. Дэн Сяопин дагы Кытайда ошол кадамдан баштаган да. Ошондон баштаган. Себеби дегенде ал Дэн Сяопин ага чейин Европага барыптыр да айбек. Тажрыйба алыптыр да. Япониядан Ли Куан Ю менен аңгемелешиптир да. Анан биз ушунчалык ресурсубуз менен, ушунча эл менен жакыр жашаганыбыздан уялам дептир да. Уят депчи. Кантип байбыз? Ар бир Кытайга мүмкүнчүлүк бериш керек. Чындап эле азыр ар бир Кытай тытынат. Анткени ал ошол эмгегинин үзүрүн көрөрүн билет. Туура саясаттын натыйжасын карагыла, Туура саясаттын натыйжасы. А бизде эме
жана мамлекеттик менчик, анан советтик түзүлүштөгү ал мындай экен да, эл мындай иждивенец болуп калат экен да, инерция менен кеткен айдама болуп калат экен да. Анткени жер сеники эмес. Бул иштеген жериң, мекемең сеники эмес. Вот көрдүңбү? ооба. Ал адамдын табиятына каршы келет экен да. Ооба. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп биздин подкастка келгениңизге. Дагы күтөбүз. Бул аянтча сиздер үчүн эң башкысы. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге. Мен дагы чын дилден ийгилик каалайм. Мындай башкача ой жүгүрткөн жаштарды тапкылачы, таап ээрчитип келгилечи. Балким алар көрүнбөй эле бир жерлерде жүрүшөт аларчы. Ооба. Ошолорду таап келгилечи, суранычы. Макул, сөзсүз буюрса. Чоң рахмат сизге.